Саламатсыңарбы балдар? Азыр жомоктор дүйнөсүнөн кыргыз эл жомогу менен таанышабыз. Кана балдар, сабагыбызды баштаардан мурун алтын эрежени эске салалы. Айтылган эрежени колдонуп бүгүнкү сабагыбызды улантабыз. Эрте туруп үйүмдө телефонум күйгүзөм. Эжей өткөн сабакты жакшы угуп мен күтөм. Түз олтуруп, кунт коюп, эске сактайм айтканын. Суроо берсе эжейим дароо эле жооп берем. Мына балдар, эрежени сактайлы. Китеп, дептер, барактарды ачпайлы. Көңүл коюп олтурабыз баарыбыз. Анда эмесе жагымдуу маанайды баштайлы. Карасаңарбы балдар, быйтыкчылардын түрлөрү чыкты. Ушул көрсөтүлгөн быйтыкчалардан кана кайсы маана силерге жагып турат? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Жылмайып жүргөн кандай жакшы, Ошондуктан дайыма жылмайып гана жүрөлү. Кана эмесе ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга бир жылмайып коелу. Азаматтар. Эми балдар, бүгүнкү жаңы темабызды жар салам. Жогоруда айтылгандай, кыргыз эл жомогу арстан менен коён деп аталат. Сабагыбыздын максаты жомокту окуп, маанисин түшүнөбүз. Түшүнгөнүбүздү айтып бере алабыз. Арстан менен коёнго мүнөздөмө бере алабыз. Өз ойлорубузду эркин, далилдүү айтып, машыгабыз. Арстан менен коёнду салыштырабыз. Адептүүлүктүн башкы сапаттарын турмушта орундуу колдонууга тарбияланабыз. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты кандай экен эң негизгиси? Туура. Жомокту жакшылап угуп, түшүнгөнүбүздү айтып бере алабыз. Жомоктун каармандарына мүнөздөмө берип, таанышабыз, салыштырабыз. Жомоктогу адептүүлүк сапаттарды өзүбүздүн турмушта колдонууга тарбияланат экенбиз. Азаматсыңар. Балдар, менин суроомо жооп бергилечи. Мына биз айттык, бүгүнкү темабыз арстан менен коён деген жомок. Эми ушул жаныбарларды билебизби, угуп жүрдүк беле? Булар кандай жаныбар? Туура айтасыңар. Жапайы жана токой жаныбары, Ал эми ушу арстан менен коёндон башка дагы кандай жапайы жаныбарларды билесиңер? Ооба, туура таптыңар. Карышкыр, аюу, түлкү, тыйын чычкан, илбирс, жолборс, дагы суур, туура айтасыңар. Жана биз жогоруда кеп калган арстан менен коён да кирет экен. Жакшы, азаматсыңар. Анда эмесе мен силерге азыр арстан менен коён жомогун окуп берем. Баардыгыбыз кунт коюп, жакшылап угабыз. Арстан менен коён, кыргыз эл жомогу. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийнинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп, ийинде жата берип ушинтип кантип күн көрөм? Атасынын көрү. Бир баатыр болуп көрөйүн деп ойлоду да, ошол замат ийинден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрө койду да, коркконунан бир орунда катып калды. Арстан коёндун жанына келип, бакыран көзүм, колго түштүң эми сени жейин, деп тиштерин кычыратып, эки чайнап бир жутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди.
Акыры арстанга: "Кадырлуу арстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар" деди. "Анда тезирээк айтып кал." "Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арстан бар. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого бир беттешип көр, сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем, анан деле жейсиң сырттаным" деп жалоорый карайт. Өзүнөн күчтүү, жанды укканда арстан чындап ачууланып: "Кана, менден күчтүү арстанды көрсөтчү. Ал кайсы жерде? Ээрчитип бар" деп коёнго буйрук кылды. Коён арстанды терең кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта өзүң карап көрсөң" деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: "Мен ушул саксайган арстандан кантип эле кем калайын? Кана, кармашып көрөлү" деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Сууга шалп этип түшүп, тумчугуп өлөт. Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп жолго түштү. Балдар, жомокко түшүндүңөрбү? Азаматсыңар, жомокту угуп жатып, кайсы сөздөр силерге түшүнүксүз болду? Кана эстейличи. Ооба, мен да силерге кошулам балдар. Сөлөкөт, бакыран көз жана оболу деген сөздөр бар экен, Мына ушул сөздөрдүн дагы маанилери бар. Анда эмесе силерге түшүнүктүү болуш үчүн бизге түшүнүксүз сөздөрдүн маанилерин ажыратып алалык. Сөлөкөт бул көлөкө деген сөздүн бир мааниси. Ал эми бакыран көз чоң, тегерек көз деген маанини билдирет. Оболу алдын ала же болбосо эң алгач. Мына балдар, бизге түшүнүксүз сөздөрдү дагы биз түшүнүп угуп алдык. Эмесе жакшы балдар, азыр силерге жомоктон викториналык суроолорду берем. Кана, баарыбыз жакшылап угабыз. Бул суроолорго туура жооп бергенге аракет кылып, активдүү иштейбиз. Биринчи суроо. Ийининен алыс чыкпаган коркок жаныбар. Бул эмне экен балдар? Коён, туура айтасыңар. Экинчи суроо. Коён ийинден чыгып кайсы жаныбарга жолукту? Ооба, арстанга жолукту. Үчүнчү суроо. Коёндун сөзүн угуп арстан кандай абалда болду? Азаматсыңар, арстан ачууланды. Төртүнчү суроо. Коён арстанды кайда ээрчитип барды? Кудукка ээрчитип барыптыр. Туура айтасыңар. Бешинчи суроо. Арстан кудуктан эмнени көрдү? Ооба, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү. Көлөкөсүн көрдү, Алтынчы суроо. Коёндун амалы ишке аштыбы балдар? Ооба, албетте, коёндун амалы ишке ашты. Ал өзүнүн амал көйлүгү менен эмне кылды балдар? Арстанды жеңди. Өзүнүн акылдуулугу менен арстанды жеңип алды. Анда эмесе коёндун кубанычына кошулуп, азыр коён менен чогуу көнүгүү жасап, бирге сүйүнөлү. Кана эмесе? Мына бир аз дене боюбузду жайып, көнүгүүнү да жасап алдык, Эми эс алып алган соң, балдар, эмесе кайрадан тапшырмага көңүл буралык. Арстан менен коёнго мүнөздөмө берип көрөлү. Кана, тапкычтыгыбызды
Дагы бир байкайлычы. Арыстан кандай жаныбар? Туура айтасыңар. Күчтүү, каардуу, аңкоо, ишенчек, өзүмчүл, чоң, саксагай жаныбар экен, балдар? Жакшы азаматсыңар. Эми коёнго мүнөздөмө беребиз. Кана. Коён коркок, акылдуу, амал көй, бакыран көз, сулуу, кичинекей жаныбар, азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе жомокту жакшылап окуп, түшүнүгүбүздү айтып бересиңер. Бүгүн сабагыбыз аяктады. Жакшы эс алып, ден соолукта болгула, балдар.